кимде коркутуулар болот, кимге коркутуулар болот, үркүтүүлөр болот, ар кандай көралбастыктар болот. Албетте ишинде так болгон адам андай адамдарга дуч келбейт. Өзүңүз бир учурда коон түшүрүп койгонсуз, өзүңүз бир учурда пара алып койгонсуз, өзүңүз бир учурда косяк кылып койгонсуз, анан сизге ар кандай жерлерден коркутуулар келет. Бир башчы сүйлөө залына келет экен, ага келишип коркутуулар болот. Ага чейин. Ал билген айыпты мен дагы билем дейт. Экинчи жактан бир адам келет. Эгер ал айткан сөздү айтып койбосоңуз, бизде дагы коркута турган нерселер бар, сизди шерменде кыла турган нерселер бар. Бул жерден чыгып бүтөлегиңизде ал нерселер экранга чыгып өтөт дейт да. Ошол учурда чыгат дагы, мен ушундай өзүмдө ден соолугума байланыштуу оор абал табылды, ошондуктан мен ушул мансабымдан, бийлигимден кеттим деп ошол бүт элге кайрылуу жасайт да. Албетте өзүн сактап калды бул жерде. Неге? Себеби анын артындагы айыптары, күнөөлөрү көп эле. Бул жердеги айыптардан ачылып калгандан көрө ушул бийлигин, ушул мансабын таштап кеткени ага жакшы эле да. Эң оор нерсе эмне билесиз? Шермендечилик да. Шерменде болуп калбайын деди. Чубак Устаз Рахматулла Устазыбыз шерменде кылба деген дуасы эң көп айтылган эле да. Шерменде кылбасын бул дүйнө акыретте Аллахым. Бул дүйнө акыретте шерменде кылбасын. Камерадан корккондой, адамдар жүзүнөн корккондой Алладан да коркойлу, урматтуу мекендешим.